17 ноябрда өтө турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өнөктүгүнө даярдыктар жүрүп жатат. Маселен, Сокулук районунда жалпы 64 шайлоо участогу бар болсо, ал эми Ваян Антоновка айыл өкмөтүндө 5 шайлоо тилкеси бар. Андагы шайлоочулардын саны 10 миңден ашуун. Бүгүнкү күнү шайлоого керектүү бардык жабдыктар алынып келинип даярдалган. Бүгүнкү күндө жалпысынан дайындык ушу шайлоо болот деп жарык чыккандан баштап эле шайлоого дайындыктар жакшы, уже бүтүп калдык. Буюрса жана генератор деп коет, свет өчүп калса, на случай свет өчүп калса генераторлорду алып койдук ар бир участокторго. Андан тышкары өрт коопсуздук болбосун деп пожарный огнетушителерди алып койдук ар бир участокко 2ден. Андан тышкары уже бүгүнкү күндө тизмелер илинип, участковый комиссиялар уже ордунан иштеп атышат. Председатель комиссии, секретарь комиссиялар дежурство кылып уже иштеп атышат. Ошо тизмелер илинип келип тактап уже кечирсе маалымат алышса болот шайлоо боюнча. Сокулук районунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери 17 ноябрга белгиленген шайлоо алдында шайлоо участкаларында өрт коопсуздугунун нормаларын сакталышын такай текшерип турат. Аталган министрликтин кызматкерлери электр чубалгыларынын жана электр шаймандарынын оңдугун көзөмөлдөп турушат. Анткени туура эмес жабдуу өрткө алып келиши толук мүмкүн. Биз айтып жатабыз, 17 ноябрда аба ырайы кандай болоорун билбейбиз да. Кокус күн ысык болсо, ушу эшикте жалбырактардын баары курап түшкөн болот, чөптөр кураган болот. Ошондо элдер көп келет эмеспи? Бирөө тамек тартып таштаса өрчүп кетпесин деп, ошо тегерек четиңердин баарын тазалагыла деп айтып атабыз. Эшикке уруна коюп койгула тамек чеккендерге. Кокус күн суук болсо, электр жарыгы өчүп калышы да мүмкүн. Электр жарыгы өчкөндө ушу свеча колдонбой атайын фонарик менен камсыккыла деп азыр айыл өкмөткө да айтып чыктык. Шайлоо участоктордун баарын тең. Андан удлинителдин ар кандай түрлөрү чыгып калбадыбы? Кээ бирөө ошол кабинетте жылуутууга эметилбеген күчтүү жылуутуучу каражаттарды сая болушат. Ошого туташтырып, ошондон удлинител көтөрө албай өрт чыгышы мүмкүн. Азыр ошолордун баарын карап жатабыз. Мындан тышкары шайлоо комиссиялары менен кызматкерлерге өрт коопсуздугунун чаралары жана жабдуулардын туура пайдаланылышы жөнүндө маалымдоо максатында түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлдү. Бул шайлоо учурунда кошумча коопсуздукту камсыз кылууга жардам берет. Авариялык кырдаалдардын алдын алуу үчүн электр энергиясы өчүп калган учурда ар бир участок генераторлор менен жабдылат. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалдар тез реакция кылуу үчүн ар бир сайтка 2ден өрт өчүргүч орнотулган. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдыев, УТРК Чүй.